мына слогусту көчүрүп жаздым. Эң биринчи ми, ля, ми деген нотаны бул жакта комуз кандай күйлөнөт жазылып турат. Биринчи кыл миге, экинчи кыл ляга, үчүнчү кыл миге. Андан кийин ноталар. Биринчи кылда кайсы ноталар алынат? Соль, ля, си. Экинчи кылда до, ре, ми. Ушуну эстеп алып, ойноп жатканда, унутуп кетип жатканда ушул жерди карап эстеп ойноп кетиш үчүн жазып коет да ар бир күгөчү. Анан бул жакта башталып атат. Шилтемдерин сиздер жазсаңыздар, мен жазган жокмун. Анан бул жакта ре, ля деп ушундай кездешсе, мисалы кайсы нота болуп кездешсе, мисалы ре болуп атат, анан ля. Мындай, анан лигасы бар. Плюс болуп атат, бул жакта 2, бул экинчи манжа менен экинчи кылда аласыз рени, бул жакта 0 дейт. 0 деген бул ачык ойнойсуз деген сөз. Ошондо сиз мону ойнойсуз. Анан бул экинчи нотаны оң колуңуз ойнобойт, сол эле кол ойнойт да. Ойноп туруп тартып аласыз. Монтип чукуп монтат го, ушинтип ойнойсуз, анан монтип тартып аласыз. Азыр мен сизге ойноп көрсөтүп берем. Анан мындай. Ля, до, ми, до, ля, до, си, си, ля, до, ми, до, ля, ля, ля. Ре, билесиңер, ылдый бул жакта дайыма жаңы сүйлөм ылдый башталат. Ре, до, си, си, ля, до, ми, до, ля, ля, ля. Ре, ля, до, си, ми, ля. Ошондо мындан сини ойнойсуз. Оң кол менен сол кол чогуу сол кол басып турат да, оң кол менен шилтеп ойнойсуз дагы, анан муну бир гана сол кол ойнойт. Ошондо бир гана чыпалак ойнолот. Азыр мен видеорок мен көрсөтүп берем.